Assalamu alaikum görüşçüler. Bugünkü Oş şahar boyunca qanday iş kızı жүрүп жатат ошолорду көрсөтүп кетсек. Oş rayonunda Oğuz Uçur'da hazır могул жерде buzulgan үйлөр сүрдүрүлүп, снос деген жазуу 15 метр 5 метр деген жолдор бул жака жылып, тротуарларда илгери могул жерде болчу, азыр буяка жылып уже лотоктор курула баштаптыр. Бул өтө чоң өзгөрүүлөрдүн бири. Мындай болуп ээлеп алган адамдар ишкерге кирип жатат. Бул жакта суу өтүүчү лотоктор болот. Тротуарды могу жактан илгери ушул жерден бул жакта үйлөр болуп ээлеп алган да жолдучу. Учурда мынтип жолдорду кеңейтүү иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Буну 10 уктап 10 түш көрсөң дагы мындай нерселер болгон эмес. Ош шаарында бул өтө чоң, Ош шаарынын тургундары үчүн, Ош шаарлыктар үчүн өтө жакшы бир өзгөрүү десек болот. Азыр бул жерге бордюрлар коюлса, тротуар болсо, будан ошо бул жакка карап дагы снос иштери кетет. Так, мына жерден келген лоток мына уланат. Будан бул жака дальше кетет да. Сиздерге азыр бул жактагы тааныштырып кетсек, бузула турган снос объектилерди. Мына суу учурда мына жерге келип токтогондагы будан каяка аккан, кантип агат, же будан буяка агып кетет. Мына үйлөр дагы до конца бузулуп жатат. Мынантип үйлөрдү уже ичкериге киргизе баштады элдер. Мына кызыл сызыктан киргенде где-то бир 6 метр же 5 метр заборлорун бузуп бул жака өткөзүптүр элдер. Бузула элек могул жерде дагы 1-2 объект калыптыр, буну дагы учурда бузуп жатышат. Бул лоток модан келген дагы жолго чыгып кеткен. Анткени бул жактагы элдер жолду ээлеп алгандыгы үчүн лоток түз келе албай калган. Бордюр кичинерип кеткен бул жака келип, лот менен столбонун жанынан. Ошого байланыштуу лоток жол жака чыгып кеткен. Подписка басып, лайк басып, комментарий жазып коебуз. Колдоо иретинде. Сиздерге дагы болсо жакшы жерлерден, жакшы жаңылыктардан тартканга биз аракет кылабыз. Устакелерибиз ишти алып атат. Ош шаары өзгөрбөйт, Ошто эч ким оңолто албайт деп көптөгөн акелерибиз, жигиттерибиз сөз сүйлөдү эле. Мына Ош уже өзгөрө баштады. Ош Дубай болот деген сөз жалган. Ош өзү негизи ушул турушунда дагы Дубайдан ашса ашат. Кем калбайт. Аман болуңуздар. Ар бир үйгө тынчылык каалайбыз. Ден соолукта болгула, оорубагыла, ар дайым тапканыңар тойго жумшасын дечи эле. Рахмат чоң.